Алматы алмалуу шаар. Ал Казакстандын түштүк чыгышында Иле Ала тоосунун этегинде жайгашкан. Калкынын саны боюнча Казакстандын эң ири шаары жана аймагы болуп саналат. Ошондой эле өлкөнүн финансылык, илимий, маданий, экономикалык, тарыхый жана өндүрүштүк борбору катары белгилүү. Бакча шаар туристтер үчүн жагымдуу дестинация, тартуу борбору болуп саналат. 2023 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча мегаполиске келген туристтердин саны 17,5%га өскөн жана 1,5 миллион кишиден ашкан. Ошол эле учурда чет өлкөлүк туристтердин саны 51,5%га чейин көбөйгөн жана 410 миң адамды түзгөн. Ички туристтердин саны 8,4%га өскөнү жана 1104,6 миң адамга жеткени дагы белгиленген. Алматынын ажайып жайлары бүткүл шаар боюнча жайгашкан. Ал чындыгында Казакстандын тарыхый борбору наамына татыктуу. Шаарда 33 музей бар. Алардын сейрек экспозицияларынан ар бир адам өзүнө кызыктуу таберик таба алат. Шаардын театрлары келген туристтерди кайдыгер калтырбайт. Панфилов жана Арбат шаардын жөө адамдарга арналган негизги көчөлөрү. Аларда отургучтар, бак-дарактар, фонтандар жана кафелер көп. Жылдын жылуу мезгилинде мында акысыз концерттер болуп турат. Кечкисин көчөдө миңдеген чырактар жанат. Шаардын ар бир районунда парк зоналары жана гүл бакчалар бар. Көктөбө Алматынын эң бийик паркы. Ал тоодо жайгашкан. Көктөбөгө автоунаа жана керме жол аркылуу жетүүгө болот. Ал жактан бүткүл шаарга эң сонун көрүнүш ачылат. Алматы жылдын бардык мезгилинде кооз десем көбү макул болбойт деп ойлойм. Биз бул жакка кышында 5 айында келдик. Кар жаап жатса да бир топ жылуу, спорттук күрмөчөн чыгууга жана аба жутууга болот. Ал эми узагыраак сейилдөө үчүн жылуу кийинүү керек. Бирок жалпысынан бардыгы керемет. Ошентип биз өзүбүздүн берүүдө айтып бере турган алматылык санаторийге келип калдык. Алматы санаторийинде ар кыл шаарлардан көптөгөн адамдар ден соолугун чыңдоо жана кадыресе жумуш күндөрүнөн эс алууга жыл сайын келип турушат. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, Алматы резорт санаторийи алмалуу шаардын эң кооз аймагында жайгашкан. Ал эми санаторий негизделген тарых жөнүндө сөз кылсак, бул өзүнчө кызыктуу факт болуп саналат. Ал 60-жылдардын башында түптөлгөнү белгилүү. Ал кезде Алма-Ата шаарында жалпы эле Казакстанда дарылоо мекемелеринин тартыштыгы сезилген. Ушуга байланыштуу Казак ССРнин министрлер советинин 1962 жыл 9 айынын 16-күнүндөгү токтомунун негизинде шаар сыртындагы оорукананы долбоорлоо жана куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ал үчүн кооперативдик техникумдун аймагынын түндүк чыгыш тарабынан чоң аянттагы жер тилкеси бөлүнүп берилген. Санаторийди куруу үчүн тандалган орун дагы өзгөчө жер. Ал Иле Ала тоосунун этегинде деңиз деңгээлинен 1052 метр бийиктикте, экологиялык жактан таза райондо жайгашкан. Климаты кескин континенталдуу, температуралык айырмасы менен да өзгөчөлөнөт. Кышында жылуу, жайында 1-2 градуска салкын келет. Таза аба, ультра кызгылт нурлар, курчап турган чөйрөдөгү өсүмдүктөрдүн жыпар жыттуу заттары жана фитонциттер ошол аймактын климаттык факторун эске алуучуларды комплекстүү дарылоого кеңири колдонууга мүмкүндүк берет. Салтанат Шымкентбековна, саламатсызбы? Саламатсызбы, Константин? Сизди Алматы резорт санаторийинен көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мүмкүн болсо сизге биздин макетти көрсөтөйүн. Биз көзөмөл өткөрмө жайынан эле анын аймагынын абдан кеңдигине таң калдык. Бул бизге укмуштуудай таасир калтырды. Территория впечатляет. Да, я хотела немного рассказать о нашей территории. Санаторий Алматы резорт, мы уже основан... Биздин аймак жөнүндө бир аз айтып берейин. Алматы резорт санаторийи 1960 жылдары негизделген. Быйыл 65 жыл болот. Санаторийдин аймагы 21 гектарды ээлейт. Имараттын жалпы аянты 40 000 чарчы метрге жакын. Вот вы видите несколько блоков G, E, A, B. Сиздер бир нече блокту көрүп турасыздар. G, E, A, B. Экөө турак жай корпусу, администрациялык, медициналык корпус. Бизде ачык жана жабык 4 бассейн, теннис корту бар. Карасаңыз, бизде үйлөнүү тойлор, салтанаттуу кечелер өткөн променад бар. Хотим тоже показать вам наш променад, где проводятся свадьбы, торжественные мероприятия, регистрация. И, в общем, очень замечательная такая площадь. Здесь, я сказал, очень многофункциональная. Да. Көп функциялуу аянт экен. Бул жакта эс алууга, ден соолукту чыңдоого, анан дагы маанилүү иш-чараларды өткөрүүгө болот да. Да, также у нас проходят конференции, очень даже международного класса, поэтому наш санаторий готов принимать всех гостей. Ооба, бизде эл аралык класстагы конференциялар өтөт. Биздин санаторий 256 орундуу, 135
35 номерге конокторду кабыл алууга даяр. Блокторду сизге көрсөтөм. Биздин санаторийдин багыты бул негизинен жүрөк кан тамыр тутумунун ооруларын дарылоо, дем алуу органдарынын, тамак сиңирүү тракттарынын ооруларын, неврологиялык ооруларды, эндокриндик ооруларды дарылайбыз. Кишечного тракта, неврологические заболевания, эндокринные заболевания, почти по всем. У нас почти все специалисты есть, невропатологи, терапевты, кардиологи, эндокринолог, диетолог. Поэтому в зависимости от нозологии проводится здесь лечение. Не только медицинское, медикаментозное, но и Бизде бардык адистер невропатолог, кардиолог, эндокринолог, диетологдор бар. Биз медициналык дарылоо менен катар табигый факторлорду да колдонобуз. Айтсак өзүбүздүн булактын минералдык суусу, мончо ванна буу дарылоосу, баткак менен дарылоо, климат терапиясы бар. Биздин бактарак жана бадал тикендерибиз жөнүндө айткым келет. Мында ийне жалбырактуу жана кызыл карагай түрлөрү бар. Аларды отургузуу өсүмдүктү өстүрүү институтунун катышуусунда жүргүзүлгөн. Бул илимий негизделген ыкма. Алар дем алуу органдарынын ооруларын дарылоодо маанилүү. при участии Института растениеводства. Да вы что? Это Прям вот такой научный основательный. подход, да. И поэтому мы этим гордимся. В выделении фитонцидов очень значимые играют роль при заболеваниях органов дыхания. Здесь я еще хотела сказать, что у нас есть Теренкур. На улице вы можете увидеть. Это лечебная пешая прогулка на 500. Бизде Теренкур бар. Бул 500 метр, 1500-3000 метр жөө сейилдеп дарылоо. Ал үчүн Асфендияров атындагы спорттук медицина институтунун реабилитация кафедрасынын адистери, доценттери тартылган. Жөө сейилдөө рельефтин жантыктыгы, градусу, дөңсөөлөр илимий көз караштын ыкмалары болуп саналат. Санаторийде мүнөздөп тамактандыруу, диетикалык үстөл бар. Ресторанда жетекчи сиздерге толук түрдө айтып берет. С научной точки зрения подход все отработан. Здесь плюс к нашим медикаментозам еще хотела остановиться на лечебном питании. Здесь лечебное питание, по диетический стол у нас по выбору. Мы можем вам показать рестораны, и там шеф-повар, руководитель более подробно могут вам рассказать. Спасибо. Ну и я, насколько знаю, у вас, в принципе, очень такая, можно сказать, емкая. Мен билгендей сиздерде көлөмдүү илимий иштер жүргүзүлүп жатат. Сиз китеп жазасыз. Аны системалаштырып жатасызбы? Систематизируйте это все. Да, это обязательно. Нам нужны и нормативно-правовые документы, на которых мы основываемся. В прошлом году только был открыт институт курортологии, до этого у нас не было, но тем не менее... Ооба, биз негиз кылып ала турган ченемдик укуктук документтер сөзсүз керек. Былтыр курортология институту ачылган. Биз ишибизди илимий эмгектерге айлантабыз. Жакында заманбап санаторий китеби басылып чыкты. Ал санаторий курорт шартында иштеген адистер үчүн колдонмо болуп калышы мүмкүн. Биздин санаторий Казакстан Республикасынын президентинин иш башкармалыгына таандык. Башкы кеңсе бул ок жетпес Алматы, Есентукиде да Казакстан деп аталган санаторий бар. Если я хочу перечислить головной офис, это ОГЖПЕС наш Боровом, потом ОГЖПЕС Алматы, мы филиал, в Ессентуках есть санаторий, Казахстан называется. Я тут еще, Константин, хотела немножко остановиться на том, что именно в системе медцентра УДПРК здесь каждый контингент... Тагы ошол президенттин иш башкармалыгы тутумунда ар бир бекитилген контингент амбулатордук дарылоодон өтөт. Бирок өз убагында диагноз коюлса, стационарда да дарыланат. Реабилитациядан жана ден соолугун чыңдоодон өтө алат. Бул дарылоонун толук циклы өмүрдү сапаттуу узартуу үчүн жасалат. Бизге эс алуучулар эң биринчи бекитилген контингент мамлекеттик кызматкерлер, эмгек сиңирген ишмерлер жана алардын үй бүлөлөрү келип турат. Экинчи контингент бул келишим боюнча келген корпорациялык кардарлар болуп саналат. Отдыхающие первое, это прикрепленный контингент, государственные служащие, и также по заслугам, кто прикрепленные, члены их семей. Вторая категория – это корпоративные клиенты, сюда входят, например, по договору. И третье, также мы оказываем... Үчүнчү категория бул чоң адамдарга ОМС боюнча жардам көрсөтүү. Калктын баардык катмарын камтыйсыздарбы? Все слои населения, для каждого человека наш санаторий открыт. Биз калктын баардык катмарын камтыйбыз. Биз өзүбүздүн инновацияны көрсөтүү, иштөө, өркүндөө жана илимий эмгектерибиз менен алдыга умтулуудабыз. И выходят наши научные труды. Да, ну, что касается вот научных трудов и вот такого основательного подхода, то есть
человек поступил, вы прошел все необходимые, сдал анализы какие-то. Илимий мамилени айтсак, адам келет, анализ тапшырат жана аны сиздер бейтапканадан баштап санаторийге чейин коштойсуздар. Да, санаторно-курортное лечение, вот вы правильно заметили, всю эту цепь, это очень важно. Сиз бул тизмекти туура белгиледиңиз. Бул өз убагында дартты аныктоо жана айыктыруу. Бизде бардыгы жогорку класстагы адистер, жогорку категориядагы дарыгерлер диагнозго ылайык дарылоо бекитилет. Ар бир жогорку деңгээлдеги адис өз кызматын көрсөтөт. Биз азыр алар менен толугураак таанышып сүйлөшөбүз. В общем, каждый специалист, я считаю, на высшем уровне оказывает свою услугу. Поэтому более глубже, Константин, мы, наверное, с ними познакомимся, и я вам покажу другие наши объекты. Да, уже прям. Ооба, сонун болмок. Абдан көп айтып бердиңиздер. Аларды көрсөтүү гана калды. Жүрүңүз. Константин, Да. я вам настоятельно рекомендую попробовать. Константин, мен сизге кургак гидромассажды байкап көрүүнү абдан сунуштайм. Анын таасирин өзүңүз сезип көрүңүз. Ал жөнүндө айтып берем. Кургак гидроукалоо. Гидромассаж, Как видите? будто В этом вся фишка, взаимоисключаемые. в этом вся фишка. Вы получаете массаж, давайте мы вас положим, и я расскажу его функции. ну у нас начинается рубрика «Испробован на себе», что называется, да? Хорошо, Я да. думаю, это Бизде өзүнө сыноо деген рубрика башталып жатат. Эгерде өзүмө байкап көрбөсөм, кантип айтып бермек элем? Это вот наш аппарат, сухой гидромассаж. Это уникальное устройство, механизм. Жүрүңүз. Бул биздин кургак гидроукалоо аппараты. Бул кургак гидротерапия. Жылуулук таасири жана массаждан турган 3 аракет механизми бар өзгөчө сейрек жабдуу. Чарчоону эң сонун кетирет. Дене бойду жакшыртат, зат алмашууну жакшыртат. Бул аппарат бизде детокс программасына кошулган. Салмакты азайтууга көмөктөшөт. Кандай экен, Константин? Как вам, Константин? Ну, по снижению веса прям угадали, нам нужно, да. Ну, в целом. Салмакты азайтуу бизге абдан керек нерсе экен. Чынын айтсам, эң сонун сезилди. Бүткүл денеге толук массаж болду. Полноценный массаж на все тело. И вот. Ну, действительно, Спасибо за просто ваше вам мнение. спасибо, Будьте что- здоровы. Жакшы пикириңиз үчүн рахмат. Сизди кийинки дарылоо иш-чарасына чакырам. Бул вакуумет деп аталат. Ал буттун ылдыйкы бөлүгүнүн кан тамырларын дарылайт. Мен толук айтып берем. Бул перифериялык кан айлануунун бузулушуна, диабетикалык ангиопатия ооруларында жана алдын алуу үчүн керек. Лимфа агымы жакшы экен. Кан айланууну жакшыртат жана аны менен бирге зат алмашуу дагы жөнгө салынат. Также даже можно профилактически. Оно давление снижает, идет лимфоотток хороший, кровоснабжение улучшается и ощущается общее, там обмен веществ улучшается, кровообращение. Давит, вот так вот он сдавит, а потом отпускает. Кысат жана кое берет. Так ушул басымдын өзгөрүшү кан айланууну жакшыртат. Андан кийин бутуңуз жеңилдей түшөт. Вакуум чындап эле кысат экен. Азыр процесс башталды. Кызыктай сезилет экен. Вот такой вот сдавливает. Вот сейчас процесс происходит. Вот, и прям такое давление. Потом отпускает. Интересное ощущение. Санаторийде мээдеги кан айлануунун курч бузулушу, баш сөөк, мээ жаракаты, баш мээнин операциясынан кийин реабилитациялоо программасынын бузулушу абдан өзгөчө артыкчылык болуп саналат. Мээдеги кан айлануунун курч бузулушу жөнөкөй айтканда инсульт. Андан айыгуунун негизги 4 баскычы бар. Курч баскыч ал 3-4 жумага созулат. Инсульттан кийинки башкы реабилитация клиникада жүргүзүлөт. Эрте калыбына келтирүү ал жарым жылга созулат, бирок кыймыл аракет көндүмдөрүн калыбына келтирүү үчүн алгачкы 3 ай өзгөчө маанилүү. Бул баскычта инсульттан кийинки реабилитация адистештирилген борбордо же санаторийде жүргүзүлөт. Соңку калыбына келтирүүчү бул баскыч жарым жылдан 1 жылга чейин созулат. Ал көбүнчө учурларда үйдө же адистештирилген реабилитациялык бөлүмдө жүргүзүлөт. Константин, я вас приглашаю Зал нас. реабилитации. Да, Ух ты. реабилитационный зал.
Константин, сизди реабилитациялык залга чакырам. Мында биздин бейтаптар мээдеги кан айлануунун курч бузулушунан кийин, жаракат алгандан, операциядан кийин реабилитациялоо алышат. Бул зал майда моторика жабдуусу менен жабдылган. Бизде мында жакшы кесипкөйлөр иштейт. Сизди алардын бири менен тааныштыргым келет. Профессионалы, и я хочу познакомить одним из них. Да, это для работы мелкой моторики. Похоже на какие-то детские игрушки. Балдардын оюнчуктарына окшош экен. Пересаживают индивидуально, есть для него пакет и именно... Дарыгер бейтаптын кошумча оорулары жаш кураана байланыштуу реабилитация дайындайт. Персонализированное лечение. Так, мы теперь заходим в реабилитационный зал. Так, здравствуйте. Саламатсызбы, Александр Афанасьевич. Көргөнүмө кубанычтамын. Приятно. Саламатчылык. Сизде бул жерде абал кандай? Да, это зал реабилитации, где проходит восстановление пациенты с такими заболеваниями. Ооба, бул реабилитациялоо залы. Бейтаптар калыбына келтирүүдөн өтөт. Неврологиялык оорулардан, инсульт ооруларынан, баш мээге же жүлүндөн операциядан кийин келишет. Буттун төмөн жагы шал болсо же колу буту жаракат алганда же эндопротездерди алмаштыруудан кийин калыбына келтирилет. На верхней и нижней конечности после замены эндопротезов на колено, тазобедренный, плечевой сустав. Спорттук жарааттар. Да, спортсмены тоже к нам приходят. Основное это у нас вот подвесная система Redcord, где в основе... Ооба, спортчулар дагы бизге келет. Негизинен бизде бул рекорд астма системасы. Ал жактан биз адамга мээси булчуңдарга туура команда берүүгө үйрөнгүдөй шарт түзөбүз. Муундардын булчуңдарын чыңдоо үчүн тренажер. Бизде жамбаш кашка желек муундарынын пассивдүү өнүгүүсү үчүн аппарат линиясы бар. Аппаратов Arthromed K1 для пассивной разработки тазобедренного коленного сустава в данном случае. И вот следующий аппарат, вот этот, для разработки плечевого. Кийинки аппарат ийинди өнүктүрүү үчүн, бут кетмен муундар үчүн да жабдуу бар. Канча санаторийге бардык, мындайды биринчи көрүп турабыз. Этот зал уже где-то с 2016 года у нас. Биздин зал 2016-жылы жабдылган. Ал өтө керек. Жаракат алса сиздерге келиш керекпи? Да, проблема со спиной после межпозвоночной грыжи. Ооба, аркасы ооруган, омуртка аралык грыжа, чурку деп коебуз. Остеохондроз болгон жана неврологиялык оорулар келсе болот. Здесь? Бул жакка диагноз менен келишеби? Да, в зал реабилитации обычно приходят уже после узких специалистов, в частности, если неврология. Ооба, атайын адистерден кийин реабилитациядан өтүүгө келишет. Мен диагнозду адамдын абалын билишим керек. Кандай туруктуулук абалында турат. Ошонун негизинде машыгуу натыйжалуу болсун үчүн ылайыктуу жүктөм тандалат. Чтобы не перегрузить человека и в то же время, чтобы эффективно прошло занятие. Так понимаю, это, конечно, каждый... Мен түшүнгөн боюнча бул процесс жай жүрөт. Не спешите. В данном случае, что касаемо, скажем, неврологических пациентов, допустим... Инсульт болгон бейтаптар машыгууну канча эрте башташса ошончо жакшы. Жаракат алган бейтаптар үчүн дарыгер кыймыл аракетке уруксат берсе баштай беребиз. Ал канча эрте болсо ошончолук натыйжалуу болот. Когда уже врач-травматолог дает добро, что уже там, допустим, кость консолидировалась или постоперационные швы убрали. То есть чем раньше начинать, тем будет эффективнее. Да. Мамиле чындап олуттуу экен. Мен илимий ыкма деп айтат элем. В Алмате у нас много центров, но да, здесь вот у нас это все в комплексе идет. Алматыда мындай борборлор көп, бирок бизде баары комплексте бар. Все вот хорошо идет. В принципе, наверное, и медицинский блок. Медицина блогу комплекс экен. Ал эми бассейнчи. Бассейн, конечно, немножко далековато от нас. Бассейнде тилекке каршы шал болгондор үчүн атайын көтөргүчтөр жок. Подъемников нет для того, чтобы парализованных спустить, поднять. Вот, ну так, да, в принципе, да. Бейтаптарыңыз тез айыгып кетсин. Рахмат, жакшы барыңыз.
Санаторийде спорттук ден соолукту чыңдоо комплекси бар. Ал өзүнө ден соолукту сактоого жана чыңдоого, дене кыймылынын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу жана эмоционалдык тең салмактуулукка жетишүүгө көмөктөшкөн кызматтардын кеңири түрүн камтыйт. Бассейн эс алуучуларга жылы бою жеткиликтүү. Квалификациялуу тренерлер сиздерди жана балдарыңыздарды сууга сүзүүгө үйрөтөт. Ал эми чындап келишимдүү дене түзүлүшүнө ээ болууну каалагандарга аква аэробика программасы каралган. Суудагы аэробика залдагы кадимки машыгууларга караганда бир нече артыкчылыкка ээ. Сууда булчуңдар алдаганча ийкемдүү болуп калат. Анткени дене басымга каршылык көрсөтөт. Суудагы машыгууларга калория натыйжалуу сарпталат. Ал эми булчуңдар тезирээк чыңдалат. Кийинки программадан көрүңүздөр. Алматы резорт санаторийиндеги жашоо жана тамактануу шарттары. Санаторий өзгөчө терапиялардын кандай көп түрүн сунуштайт. Анан дагы Алматы облусунда эмнелерге сөзсүз көңүл бурууга болот.